Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайтка саякат көрсөтүүсү. Назарыңыздарда аны мен, Кенжебек Шайлобаев айтып берем. Саламатсыздарбы? Кара сууда Кытай жарандарын тоноого шектүү Өзбекстандын 3 жараны кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 11 сентябрда Кара суу райондук милициясына 1997 жылы жана 1991 жылы туулган Кытай жарандары арыз менен кайрылып, алардын убактылуу жашап жаткан батирине колунда бычагы бар бет капчан 2 адам бастырып кирип, $1,500 жана 50,000 сом акчасын алып, белгисиз тарапка из жашырып кетишкенин билдирген. Ушул эле күнү Кара суу районунун кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери бул кылмышка шектүү катары 3 адамды кармаган. Алар Өзбекстандын жарандары Ош шаарынын убактылуу жашоочулары 25 жаштагы, 29 жаштагы жана Кара суу районунун убактылуу жашоочусу 25 жаштагы жаран кармалган. Кара суу райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда шектүүлөрдүн мындан башка да кылмыш иштерине катыштыгы бар же жок экендиги текшерилүүдө. Жеке менчик бала бакчадагы бөбөктүн окуясынан кийин тарбиячы иштен кетти. Ош шаарындагы Карагат жеке менчик балдар бакчасында сабалган нарсенин окуясынан кийин тарбиячы өз каалоосу менен жумуштан кетти. Бул тууралуу аталган бакчанын жетекчиси билдирди. Ал эми сабалды делген бала ооруканада жатат. Бул иш боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгында тергөө жүрүүдө. Бакчанын ишмердүүлүгүн токтотуу же улантууну билим берүү министрлиги чечет. Чындап эле талапка жооп бербесе, министрликке кат менен кайрылабыз, дейт Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саламат Айдарова. 9 сентябрда социалдык тармакта болжолдуу 2 жаштагы баланын денеси көк ала болгон сүрөтү, видеосу тараган. Ош шаардык милициясы окуя 6 сентябрда болгонун билдирген. Маалыматка караганда сабалган бөбөк 1,5 жашта. Ал ошол эле күнү Ош облустук балдар ооруканасына түшкөн. Апасынын көрсөтмөсүнө ылайык ал баласын Карагат жеке балдар бакчасына бергенине 2 ай болгон. 5 сентябрь күнү болжол менен саат 17:00 чамасында бакчадан алып кетүү үчүн барганда нарисенин денесинде көк ала тактарды көргөн. Зордуктоого шек саналган Улуттук гвардиянын жоокерлери 2 айга камалды. Бишкек шаарында 1 май райондук соту зордуктоого шек саналып кармалган Улуттук гвардиянын 2 жоокеринин бөгөт жарасын карап, 2 айга камоо тууралуу өкүм чыгарды. Аскер прокуратурасы 2 жоокер кармалганы тууралуу 12 сентябрда билдирген. Анда жабырлануучу 4 сентябрда түнкү саат 4:30 чамаларында Сыдыков жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз кишилер күч колдонуп машинада зордуктаганын айтып, арыз менен кайрылганы жазылган. Бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси менен кылмыш иши козголуп, Улуттук гвардиянын кызмат өтөгөн 2 жоокери кармалган. Анын алдында социалдык тармактарда 2 бала зордуктоого айыпталып жатканы жөнүндө кабар тараган. Улуттук гвардия Кыргызстандагы барктуу аскер бөлүгү болуп эсептелет. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Жеңишбек Токторбаев Азимбек Бекназаровдун УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин эл баатыры наамын алуусу боюнча айткан пикирин сындады. Анда Жеңишбек Токторбаев: "Урматтуу кыргыз элим, мен дагы өзүм билген чындык тууралуу айтпасам болбойт. Чындыкты өлүм да жогото албайт. Мындан 4-5 күн мурда кыргыз эл баатыры Камчыбек Ташиевди Азимбек Бекназаров кыргыз эл баатыры деген наам туура эмес берили деп жалган жалааны айтты. 2010 жылы Оштогу июнь окуясын баарыбыз бүгүнкү күндөй билебиз. Ага түздөн түз Азимбек Бекназаров менен Исмаил Исаков күнөөлүү. Азимбек Бекназаров ошол кезде убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары, Исмаил Исаков коргоо министри, убактылуу өкмөттүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча атайын өкүл болгон. 2010 жылдагы июнь окуясы Курманбек Бакиевди бийликтен биротоло эле кетириш үчүн силердин иштеп чыккан башкы планыңар болгон. Ошол кезде түштүктүн эли Бакиевди колдоп кетүүсүн 5 колдо билип, тынч жаткан эки элди бири-бирине тукуруп, жасалма жаңжал чыгардыңар. Кыргыз өзбек эли кылымдар бою ынтымакта жашап келген бир тууган эл. Базары да, мазары да бир.
Кагылышуунун кесепетинен канча деген биздин жарандар өлдү, канча деген жаш балдар зар какшап жетим калышты. Ушулардын баары силердин колуңар менен жасалган. Колуңар менен жасаганды мойнуңар менен тартасыңар. Эсиңерде болсо, эки бромдолгон кара түстөгү жол тандабастар менен жан сактыгычы автоматчандардын коштоосуна жүргөнсүз. Сиз менен ички иштер бөлүмүнүн ылдыйраак жеринде Камчыбек Ташиев болуп жолукканбыз. Сиз ошол жерден качып кеткенсиз. Ошондо сизди биринчи жана акыркы жолу көрдүк. Сиздин ал кездеги санааңыз элди сактоодо эмес, байлыкта болчу. Курманбек Бакиевдин байлыгын ээлеп калуунун аракетин көрүп жүргөнүңүздү билебиз. Убактылуу өкмөттүн шарапаты менен атайын операция деп банктын ячейкаларын талкалап, ал жактагы миллиондогон долларларды тоноп, ак үйдөгү сейфти миллиондогон акчаларды алып, 100 миңдеген долларларга чоң кызматтарды сатып жүрдүңүз. Сиз ошол кездеги УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары, Жалал Абад шаарынын коменданты Кубатбек Байболов менен чогуу Каралма деген жерде кой жеп, арак ичип жүргөн кезиңизде Кадыржан Батыровдун университетинин жанында эл көбөйүп аткылап баштаганда, сиз Батыровду чыккынчылык кылып качырып жибердиңиз. Кадыржан Батыровду да алдап пайдаланып, кийин сатып кеттиңер. Ошол каргашалуу июнь окуясында мен да эл менен чогуу жүрдүм. Ал кездеги каны кайнап турган эл өзү эле тынчып токтоп калган жок. Камчыбек Ташиев элди аман сактап калуу үчүн бир канча жоопкерчиликти жеке өз мойнуна алып, жасаган кадамдарын билебиз. Сузакка барбагыла, мени атып, анан барасыңар деп элдин алдына чыгып, эки элдин ортосунда эли менен чогуу турган. Чындык мына ушундай болгон. Эгер менин сөздөрүм туура эмес болсо, кан кечкен элден сурайбыз. Сиздер эркек болсоңуздар Жалал Абадка элдин алдына келгиле. Исмаил Исаков экөөңөр баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чыккыла да айткыла. Элдин алдына чыга албайсыңар. Духуңар жетпейт. Себеби силер 100% күнөөлүү экениңерди билген үчүн элден коркосуңар. Эл дагы силерди кандай кабыл алышын жана эсептешишин абдан жакшы билесиңер, дейт ал өзүнүн Facebook баракчасында. Дини экстремисттик идеологияны жайылтып жүргөн чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 331-беренеси экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо боюнча жүргүзүлгөн ыкчам изилдөө иш-чараларынын жүрүшүндө 8 сентябрда УКМК тарабынан 2018 жылдан бери Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн жана мыйзамсыз дини экстремисттик идеологияны жайылтып жүргөн чет мамлекеттик жаран кармалды. Тинтүү иш-чаралардын натыйжасында анын убактылуу жашаган жеринен ноутбуктар, банк карталары, көп сандагы телефондор жана сим-карталар, ошондой эле тергөөгө тиешелүү материалдар табылып алынды. Азыркы учурда кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, ага карата ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өспүрүм кыздын өлүмү боюнча далилдер толук алынды. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 14 жаштагы Айдай Кочкорованын өлүмү боюнча далил заттар толук алынып, иш жакында сотко өтөрүн билдирди. Абдиев бул тууралуу 13 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында айтты. Азыркы учурда окуя боюнча далил заттар алынды, экспертиза дайындалып, күбөлөрдүн баары такталып, жакын аралыкта иш сотко өтөт, деди ал. Кадам жайда киши колдуу болгон 14 жашар Айдай Кочкорова тууралуу башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги баштаган орган мекемелердин өкүлдөрү парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети, социалдык саясат комитети менен чогуу өткөргөн жыйынында маалымат берип жатат. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев быйыл 7 айда балдарга карата сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмышы тергелип, анын 80-и сотко жөнөтүлгөнүн кабарлады. Балдарды зордуктоо фактысына улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25-и сотко өттү. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишине тергөө уланууда. Үрөө учурган окуя Баткен облусунун Кадамжай районунда болгон. Облустук милиция 5 сентябрда киши колдуу болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылганын билдирген. Кылмышка шек саналып, жалпысынан 4 киши кармалган. Президент Садыр Жапаров бул иш анын жеке көзөмөлүндө болоорун жана кылмышка катышы барлар жазасын алаарын айткан. Араванда Махмудовдун жеңиши белгиленди.
12 сентябрь күнү Оштун Араван районунда грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын биринчи дүйнө чемпиону Акжол Махмудовдун жакындары анын жеңишин белгилешти. Бул үчүн жергиликтүүлөр райондун борборуна чогулуп салют атышты. Акжол Махмудов 11 сентябрда Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан мелдеште 77 кг салмакта күрөшүп, дүйнө биринчилигин жеңип алды. Ал финалда венгриялык атаандашын 8-0 эсебинде уткан. Балбандын жакын туугандары, сана-алаштары аны жеңиш менен куттуктады. Биздин жердешибиз дүйнө чемпиону болгонуна толкунданып, келгенче чыдай албай, бүгүн салют аттырып белгилөөнү чечтик. Кудай буйруса Париждеги Олимпиадада Эйфель мунарасына Кыргызстандын желегин илебиз, дейт балбандын жердештеринин бири. Ушуну менен бүгүнкү сайтка саякат берүүбүз соңуна чыкты. Биздин чыгармачыл топ даярдаган материалдарды 7 каналдын социалдык баракчаларынан да кайталап көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.